Иерархия деген бул ошол жашоодо өз ордуңду билүү, ордуңдан жылып кетпөө. Сиздер көрүнбөйсүздөр эфирге. Мындан кийин биз өз ордубузду билишибиз керек. Ата-энени критикалаганга биздин акыбыз жок. Ата-энеге акыл үйрөтүүгө да акылым жок. Жашоондо баары ордуна түшүү үчүн биз биринчи ордубузду билишибиз керек. Атам мага мындай кылып койгон, апам мага мындай кылып койгон деген менен алар бизди төрөдү бүттү. Бул Куранда да айтылган. Сени төрөдү жарык дүйнөгө алып келди, болду. Сен аларга тарынганга, акыл үйрөткөнгө сенин акың жок. Даже биз алардан алганды үйрөнүшүбүз керек. Сен кантип аласың? Алма багынан алма өстүрөт го айылда, шаарда болсун, мейли шаарда бир мороженое алдырып же. Бул өмүр заңдылыгы, өмүр закону да, казактарда өмүр заңдылыгы деп айтат. Менин устаздарым бүт казакстандык болгондуктан заңдылык деп айтышат. Өмүрдүн закону. Жөн эле биз эмне дейбиз, ата-энебизди аяй беребиз. Кой, жөн эле кой. Жок, кыздар. Анча-мынча ата-энеден алганды үйрөнүш керек. Ата жана багыңызда жана алмаңыз бушту баягы мен кичинекейимде жеген. Ошондон мага бересиз, апа сүзмө бересиз, ата-энеден алса, ата-эне берген сайын аларды дейт да, мен берип атам дейт да. Бердикпи биз? Бергенден кийин жанагы витаминиңди ичтиңби? Мен берген. Типа мен берген болуп кала берет да. Ал өзүн бечара сезинет по-любому. Туурабы жеке? Мындай алсыз сезинет да. Бериш керек, ооба. Бер, сураба кайра. Эмне кылат ал өзү билет. Мен бергенди эмне кылдың? Жана балаңа берип салдыңбы? Неге? Болбойт кыздар андай. Бердиңби бүт, ал ыраазычылык үчүн бер. Ал ыргытабы, бала башка баласына, башка бир туугандың көрүп кой, ал өзү билет. Бердиңби бүттү, вообще иш алба. Болбосо бербе. Ата-эне урушту. Ата-эне урушуп жашайт өмүр бою дегендер бар. Биз аларга мугалим боло албайбыз. Не урушасыңар эми картайганда десең деле урушуп атпайбы? Кызым айтты деп урушпай калбайт. Ал алардын проблемасы. Атаң измена кылды апаңа, башка кылды, апаң измена кылды жүрдү. Бүттү, алардын жашоосуна киришпешибиз керек. Ал алардын жашоосу. Биз ошону кабыл алганда, алардын өмүрүн кабыл алганда, биз өзүбүздүн ордубузга түшөбүз. Сен күйөөңдүн жанында да азыр ордуң. Ордуң балаңдын жанында. Ордуң ааламда өзүңдүн ордуң бар да. Ата-энеңди кабыл ал. Сен экөөнүн ортосуна түшүп, атам урушту, апам урушту, экөө монтип, экөө ушинтип уруша берет, анан алло баланча, экөө да урушуптур монтип. Эмес, болду, экөөнү киришпейбиз, бүттү. Алар башка семья да. Ооба, сен ата-энең. Бирок алар Кудайдын пендеси, Кудайдын жуубу. Алар каталарын түшүнбөсө, алар да кыйналат, ооба, кыйналат. Кыйналып түшүнөт каталарын. Түшүнбөсө ал эми алардын өзүнүн иши. Бүттү, сен аларга мугалим болбошуң керек. Жашоодо бактылуу болгуң келсе, сен өзүңдүн ордуңа түш. Жана ата-энени кабыл алабыз. Алардын өмүрү башка. Сиз айтып атасыз го, мен баламды уруша берем. Уже балам экөөбүз келишпей калды деп атасыз го. Кыздар, сиздерге да пайдалуу болсун эфир деп мен офлайн сабактагы үй бүлөлүк кризис тууралуу сабакты түз эфирге коюп койдум. Кимге керек болсо, маалыматтарды алып алса болот, конспект кылып отурсаңыздар болот. Менин атамдын өмүрү башка. Ким проработка жасагысы келет? Жасагысы келеби? Азыр проработка жасайбыз офлайнда кыздар менен. Тынч бөлмөдө отурсаңыз, жасасаңыздар болот. Баламдын жанында ким? Баламдын жанында ордум апа. Болду, сен балаңа, сен диктатор болуп киришпе. Анын каалоолорун эске ал. Бул жакта Алла бар да. Кудай бар. Кудайдын пендеси балаңыз. Бала бизге аманат. Бала менчиктеп берилбеген. Бала бизге аманат. Биз менчикке карагандай карадык го түшүнбөгөн убакта. Баламдын жанында ким? Баласын уруша берген, баласынын каалоолорун эске албаган. Даже балдарыбызга биз кыргыздар үйгө конок келерде биз балдарыбызга айтпайбыз да. Бала да үй бүлө мүчөсү. Биз бирок конок келет балам, сен жардамдашууга кандай карайсың эмес, биз жана конокту келет да балдарын жардам берет. Болду, алардын ою менен эсептешпейбиз. Ал мүмкүн экзамени бар же башкасы бар да. Экзаменге кийин даярдана бересиң, чык, мага жардам бер. Дейбиз го. Андай болбойт кыздар. Баламдын жанында ордум ким? Баламдын жанында ордум апа. Апа ким? Мээрим берүүчү, махабат берүүчү. Болду, биздин милдетибиз ошол. Башка нерсе кыла албайбыз.
18-ге чыкканча балаңа жол көрсөтсөң болот. Ооба балам, дурус айтасың, бирок муну кандай кылса болот? Мисалы балаң мастурбация кылат. Ооба балам, сага жагымдуу, муну түшүнүп атам. Бирок кызым же балам, бул күнөө болуп калат экен. Алланын алдында биз жооп берип калат экенбиз. Сен кийин турмуш курасың, сенде ушундай орган бар. Кыз балдарда ушундай орган айтыш керек. Кыз балдардын органын айтпай бекитүү болбойт, айтыш керек. Себеби ал кармап көрүшү мүмкүн. Аны жыныстык тарбия берүү деген сабагым бар, айтылышы керек да. Бизге уят, кантип айтам, ой, мен балам чоңоюп калган дейбиз. Бирок айтып коюу туура. Мисалы, ал кесип тандаганда сен жол көрсөтө аласың да, балаң шыгына карап, сен могу окуу эмес, буну кандай дейсиң? Буга кандай дейсиң? Кандай карайсың? Мындай болсо деп ойлоймун. Деп биз жол көрсөтө алабыз. 18 жаштан кийин сен мээрим бересиң, махабат бересиң, бүттү. Эгер атине баланын өмүрүн башкарса, азыр жашап атпайбызбы жана апасынын баласы менен деген. Ал чечкенсиз болуп калышат да, мисалы бир чоң проблема келди жашоодо. Чече албай калат. Чечүүдөн качат, или телефонун өчүрүп жок болот, или урушуп кыйкырышып туруп кетет, унчукпай туруп кетейин десе, ал эркек да. Мен эркекмин дегенди көрсөткүсү келет. Урушуп кыйкырып бакырып көрсөтөт. Башкача жол менен көрсөтө албайт. Анткени ага эркек экенине уруксат беришпеген да. 18 жашка чыкса дагы анын ата-энесинин өмүрү башкарган. 20-30га чыкса дагы. Кой балам, ал жака үй салба, могу жака сал. Кой балам, арзан үйдө эмне кыласың, кымбатын ал, кымбат үйдө эмне кыласың, арзанын ал. Мисалы. Кой ал окууга окуа, сен ал ишти иштебе. Анын өмүрүн ата-энеси башкарып койгон. Гиперопека деген бул кандай? Жана өтө эле бөпөлөй берүү баланы. Мисалы, 5 жашта баласына үшүп калдың балам, ки кашыктап тамак жегизүү. Бул өзүн өстө албайт адам, өзү кашыктап тамак жеп көрүп, даамдап сезип, үшүгөнүн сезип, жыгылып кайра туруп ал үйрөнүш керек да. Ага биз уруксат бербейбиз да. Ак көйнөк кийген күнү бизде илгери кандай болгон? Ак көйнөк кийгениңди билбей калгансың да. Кир кылдың, эй бала, мон жака бас чаңгыласың деп, ушундай болгонбу? Даже азыр элелер ошону кайталашат. Балдарын ак көйнөк кийгизген күнү балдар баягы ушу шоору куруйт да. Көйнөгүн кир кыласың. Лучше ак көйнөк кийбеген жакшы болчу да ал күнү. Мына балабыздын ордунун жанында ким? Баары кайрадан ордундай болот. Биз үчүн мүмкүн эмес нерсе, мына сизге мүмкүн эмес, бала менен тил табыша албайм, мага мүмкүн эмес, мен бая боло албайм, мага мүмкүн эмес, бүттү күйөөм экөөбүз ынтымактуу жашай албайбыз дейбиз да. Биз үчүн мүмкүн эмес да. Жанагы көп аялдар любовница болуп жүрө берет, анткени өзүнө ишенбейт ал. Жана ажырашкан аялдар любовница болуп жүрө берет. Өзүнө ишенбейт. Ал жакшы кылаяктуу экенин билбейт. 10 жыл, 5 жыл тиги менен жүрөт. Кайрадан андан калат да башка. Ал жакшыга ылайыктуу экенин билсе, ал өзүн турмушка даярдамак кайра. Балдарын да жакшы караган мырза кантип эле Кыргызстанда жок. Кантип эле аялды жакшы карап кеткен жок. Ал жакшы мырза чыкпайт, бүттү, баары бир балдарыма тескери зыян тийип калат, тиги бу өзүмдү өстүрө албайм, мен өзгөрө албайм, ал үчүн мен баланчадай болушум керек, башынан көрүлүшүм керек дейт да. Ал өзүн түшүнбөйт. Бизге мүмкүн эмес да, мен өзгөрө албайм, бүттү. Мен Турсунай Керимбековнадай боло албайм, мен баланчадай боло албайм, бүттү. Мен өзгөрө албайм. Дейсиз да? Сизге мүмкүн эмес, бирок Аллага мүмкүнбү? Мүмкүн. Биз өзүбүз өзгөртө алабызбы Кудайдын жардамысыз? Жок. Ким Кудай жок дейт? Кудай бар. Кудай бар деген адам, демек өзүнүн жакшы ийгиликтерди жарата аларына ишениши керек. Баарын Кудайга тапшырыш керек. Баарын балаңыз менен мамилени, дептер аласыз, бүгүндөн баштап колдукта бир дептер болуш керек. Баарын Кудайга тапшырабыз. Күйөөнүн жанында ким? Күйөөнүн жанында апа болуп кетсек, апа болуп кеттик. Бул күйөөңүз, бул сиз күйөөнүн жанында апа болуп кеттиңиз. Кошунаңыздын проблемасын чечип спасатель болуп кеттиңиз. Ата-энеңиздин проблемасын чечип, ата-энеңизге ата-эне болуп кеттиңиз. Балаңызга диктатор болуп кеттиңиз, Кудай болуп кеттиңиз. Балаңызды менчик кылып алдыңыз да. Ал Кудайдын менчиги да, аманат бизге. Аял
Бул жакта жүрөт, өзүнүн жанында, өзүнүн ордунда өзү жок. Аял жок. Аялдын ордуна бирөө келет. Ал жок болуп кеткен жок. Аялдын ордун бирөө басат. Күйөөбүздүн жанында апа эмес, биз аял боюнча калышыбыз керек. Аял ким? Аял ким күйөөнүн жанында? Ким айтты аял ким? Кандай? Дагы? Негизи күйөөнүн жанында аял ким? Совет деген. Апасы деңиз. Апасы, эжеси. Дагы? Ким күйөөсүнүн жанында аял? Кошунасы. Успокоитель экениңизди билесизби? Успокоительсизби негизи? Кантип успокоить этесиз? Чарчап келгенде жумшак сүйлөө, жылуу маанай менен тамакыбызды кээп отур деп, жиниге конушкусу келгенде деле аябай жакшы мамиле кылып, ошентип успокоить этиш керек деп. Кыздар, жини келип урушканда эркек, көп аялдар мен эркектейми, эркегим кыйкыраттайм деп чыдай берет. Өзүң эзилип каласың, эриң кыйкырып атса, тура эмеспи? Сиз айтып атасыз, ачуу келсе эркектин унчукпай кое бериш керек да деп. Жок, эже айтып го. Мындай катуу сүйлөсө деле жакшы мамиле кылып. Жок, эмес. Иштен келген учурда ошондой кылыш керек. Жинин келген учурда мен деле жиним келет, жолдошум унчукпай калат. Жини келген учурда мен унчукпай калам, ошондой да жашоо керек. Жини келгенде тааныш Жок, оюбузду туура жеткиришибиз керек. Күтпөгөн элем, техникаларды берем сабакта дебедим беле? Күтпөгөн элем дегенди айтабыз. Бул техника. Кандай? Сен мисалы күйөөң бир чото не то сүйлөдү да, точно не то сүйлөдү да, мындай кыйкырбай турган жерде кыйкырып салды, бир ишине бирөө менен урушуп келди, же сени бирөөгө салыштырды. Айтор, күтпөгөн элем. Биз эмне деп айтабыз? Бар ти баланчанын катынын алып ал. Бар баланчадай таап ал. Дейбиз го? Нет. Антсең же тапса таап алат, же ал точно ал проблема чечилип кетпейт да. Точно проблема чечилип кетпейт да. Эмне кылыш керек? Эмне деп айтабыз? Күтпөгөн элем. Сен билимдүүсүң. Сен токтоо, сымбаттуусуң, сымбаттуу мырзасың, жакшы үй бүлөдө тарбиялангансың. Мен сенден мындайды күтпөдүм эле. Десем өзү уялат. Эркек өзү уялат. Күтпөдүм эле. Ушундай техникалар менен, амалдар менен жеткизебиз. Любой эркек аялдын бал тилинин алдында алсыз. Барбы кошуналарыңыздар, тааныш билиштериңиздер, абысындарыңыздар, эже сиңдилериңиздер барбы? Жанагы көчөдө күйөөсүн жамандап, эй, могу түшүнбөйт деле бул мындай дейт да, күйөөсүнүн жанында баланча? Баланча? Сеники туура? Деп калат, барбы ушундайлар? Алар экөө ынтымактуу эле жашап жүрөт да. Сиз да аны, ку түркү могу. Эки жүздү деп атасыз, күйүп бышып атасыз, бирок ал жыргап бактылуу жашап атат. Туурабы, барбы ошондойлор? Ошонуку туура. Күйөөң сахарды күрүш десе күрүш деп кой да. Ошол аял жашоодо утат. Бул деген ыңгайлуу бол деген сөз эмес, кыздар. Бул деген ыңгайлуу бол деген сөз эмес. Эми кыздар ар түрдүү учур болуп калат. Мисалы, күйөө сен ата-энеңди сыйлабай койсо, ал эки адамдын мамилеси го. Күйөөң балаң менен уруша берсе да, сен жүрөгүң жараланат да. Сен бул жерде эзилесиң да, эки адамдын мамилесин, сен күйөөң менен мамилеңди түздөй аласың, бирок эки адамдын мамилесин түздөй албайсың да. Ушундай жерлерде кыйын болуп калышы мүмкүн. Бирок экөөңдүн ортосунда, экөөңдүн ортоңдо мамилени сен по-любому күйөөңдү өзүңдүн амалдарың менен өзгөртө аласың. Күйөөбүздүн жанында аял болуп калышыбыз керек. Ага акыл үйрөтпөйбүз. Кеңеш сураса айт, болбосо айтпан, өзүнүн да башы бар. Ал өзү үй бүлө башчы, биз ага уруксат беришибиз керек. Ал чечим чыгарганга, ката кетирсе да кайра түзөлгөнгө. Күйөөңдүн жанында кандай аял? Назик, сексуальный энергиясы көп, өзүнүн сырткы келбетин каранган,
өзүнүн сырткы келбетин каранган, жан дүйнөсүн аял катары тааный алган, өзүн тааный алган аял болушубуз керек. А сен эң маанилүүсү өзүңдүн жаныңда кимсиң? Ким жооп берет ушуга? Өзүңүздүн жаныңызда кимсиз? Өзүбүзгө кимбизби? Аялбыз да. Аялсыз. Ким өзүнүн жанында ким? Мен бүйтүп өзүмдү кичине кыз сезип көрдүм, бүйтүп чоң. Кээде адам баласы бар пендебизде кээде жакшы болуп, настроениябыз жакшы кезинде жакшы болуп калабыз дагы. Анан жийинибиз настроениябыз түшүп калса эле анан баягы жаман көрүнүп калабыз да, сөйлөбөзбүчү. Өзүңдүн жаныңда өзүң кимсиң деген суроого жооп берише албайт аялдар. Өзүңдү жакшы көргөн, өзүңдү критикалабаган, өзүңдүн жаныңды кабыл алып, жаным деп бүткүл дене мүчөңдү сүйө алган аялсыңбы? Балаң жанында мээримдүү, күйөөң жанында аял боло алган, ишенебизби? Жок, андай болуш. Мында оюңду ачык айта алган, осознанный адамсыңбы? Өзүң кимсиң сен? Сиз кимсиз? Мисалы. Сен кимсиң десем не деп айтасыз? Өзүңдү сүйүү неден башталат? Сырткы келбетти иреттөөдөн башталат. Өзүн жакшы сүйүү, өзүн жакшы көргөн адам. Өзүңдү сүйүү сырткы келбетти иреттөөдөн башталат. Таза күтүнүүдөн. Эртең менен мен мисалы абодок тактым да, эртең менен бетиме массаж жасадым, абодок тактым. Абодок таксам бир балда абодогум монтип калыптыр да. Өзүмө страшный көрүнүп кеттим да, Кудай ай дедим. Кой, сен сразу сен жаман болуп каласың да, өзүңдү мындай кабыл албай, мындай жүдөп бир нерсе болосуң да. Сырткы келбет маанилүү да, биз адамдар сырткы келбетибиз аркылуу тааныйбыз да. Сразу абодокту чечтим, кой деп прическаларын тоңдодум. И жолук салынганда да кээде жолуктарың кышыйып калат. Сен өзүңүз элестетиңизчи. Мына кыздар, аудитория бул жакта онлайндагылар отурушат. Сырткы келбетиңиз жүдөп турганда сиз өзүңүздү кандай сезесиз? Жүдөп бир нерсе болуп, өзүңдү жакшы көрүүдөн башталат ал. Өзүң жаныңда өзүң кимсиң деген суроого өз адамдар жооп бере албайт. Ушул сөзгө өзүңүздөргө жооптап жазыңыздарчы. Мен өзүмдүн жанымда. Тяжело да жазуу. Эмнени жазам деп. Өзүбүздү жакшы көрүшүбүз керек. Ошол кошунаңдын жанында кимсиң? Сен просто кошунасың, сен ага спасатель болуп кетпе. Анын баласын сураба, жумушун сураба, айлыгын сураба. Кошунаңдын жанында просто саламга келген. Биздин кыргыздар ысык суукта катышат, ысык суукта катышкан менталитет ошондой. Кошунасың, ысык чайың бересиң, болду, аны муну жамандашып энергияңды кетирбе. Жана бирөө келип сага бир нерсе жамандай берсе, жамандабачы деп айтыш керек. Укпай коюш керек да, мындай телефонду карап башка нерсеге алаксып кетиш керек. Эмичи мындай да, биз Америкада турган болсок, мисалы, эми Америкада адамдар, алар башка адамдар да. Бирөөнү жамандаганга болбойт, бул этикага туура келбейт. Алар күлүп айтып коюшат да. Этикага туура келбейт, мындай бирөөнү жамандаган. Алар себеп адамды жаман көрбөйт да, жана жамандаган адамды да жакшы көрүшөт да. Алар жамандаган адамды да жакшы көрүшөт. Себеби билет ал эмнеге жамандап атат, анын ичинде негатив көп. Жөн эле айтат. Бирөөнү жамандаган туура болбойт деп эле айтат да. И биз кыргыздар угуп отура беребиз. Эми биз кыргызча кандай кылышыбыз керек? Кыргызча телефонду карап, бирөөлөр менен сүйлөшүп, шашып жумушуңа кетип кал да. Биз кыргызча вариант кылабыз да. Я. Туура ошо уккубуз келет деп ооба. Ичиңде эмне бар? Мээге жазыңыз, мээге телефонго эмес. Мээге жазыңыз.
жана бир сезонго мен кийим аламын болду ушу сезон мен ушу кийиммен чыгам да кайра кийим алам ошо мына жак пустата адам болобу эми аялбыз го, аялдын напсысы дүнүйө да. Канча кийинсең ошончо эмоция да. Болгону кийимди алып жактырбай коюу это норма эмес. Өтө деле кийим алып Я. Жакпай калсам эмне болот? коем дагы жана бир жылдан кийим же ошончо кийим Бул эме өзүн кабыл албоо. Кийим алып жактырбайт же болбосо эч кийим жакпайт. Бул өзүн кабыл албоо. мен да ошондой да. Өзүн кабыл албаган ошондой адам, ал өзү билбейт да. жактырбаганда бөлөп жасаган Өттө мындай чересчур кийим ала бергенде эле энергияң сурат үйүндө теги толтура кийимиң турат. Бирок сезонный мындай алыш керек, баары кийимсиз болбойт го эми. Бир кийимди деле бир сезон кийип жүрө албайсың. Шашпай. Тандаш керек, шашпай тандап алыш керек. И стилистика боюнча кичине билим болгон жакшы. Сага эмне жарашат, сага кандай үндөр жарашат. Билимсиздиктен дагы биз көп кийим ала беребиз, өзүбүздү түшүнбөй. Так. Анан ошол кыздар, могу жердеги пустотаны биз кийим менен толтургубуз келет, акча менен толтургубуз келет. Ошол эркектер бар, арак менен толтургусу келген. Наркомандар бар даже. Ушул мага бир аял жазылды, наркоман. Бирөөсүнүн күйөөсү ичкен, бирөөсүнүкү наркоман жазылды да. Мен өзүм шок болдум, наркоман күйөө өзгөрүп атат. Мен ал аялды айттым да, зачем өзүңдү коргулуп, ал даже наркоман ар ким менен жата берип, мүчөсү турбай калыптыр да. Анан ал шариатта эми биз сабактарды жалпылап беребиз да, онлайнда жалпылап беребиз. Эркекке мындай мамиле, эркектин психологиясы мындай. И жеке келгенде башка проблемалар чыгат да. 10 жылдан бери жана марихуана дейби, наркотик чегет экен айтор. Бир бөлмөсүндө отуруп алып наркотик чегет экен. Кыздарыңыз көрөсөм көрөт дейт. Алар темеки чегет деп ойлошот дейт. Эштен кирет экен, тамак даяр болбосо наркотик чегип алган, тээп салат экен аялын. Тамак даяр дейт, кечинде тамак кылып холодильникке салып жатам, эртең мен тамагын берем дейт. Мүчөсүн массаж кылып бирдеме кылып тургузам дейт. Алба наша чегип алганда калай берет экен да. Анан мен ага айттым, өмүрүңөн рахат аласыңбы? Жакшынакай жыныстык катнашка түшүп жашагың келеби, аял болуп, 51 жашта да. И 20 жылда бул айтор бөлөк да, бөлөк жашап калган да. Жакшынакай өмүрүңүз ушундай өтүп кетти. Сен жакшынакай болуп жыныстык катнашка жашагыңыз келеби? Десем келет дейт. Эмне чыдап жүрөсүң? Дейсиң, андайларды мен ажыраш деп айтпайм да. Кантип айтасың, ал өзү тандап турса? Мен Кудай эмесмин го, мен болгону айтам. Эмне керек? Анан ажырашат, ал өзү билет да. Ким жашайт, ажырашат, өзү билет. Мен чече албайм го. Эми ажырашуу болуп келген буга чейин боло берет тилекке каршы. Тилекке каршы боло берет. Мен айттым да, сен өзүңдү жакшы мырзага ылайыктуумун. Жакшы мырза менен турмушка куруп кете алам деп ишенесиңби десем, болот эле, мен да каалайт элем дейт. Эркегиңдин уртукмогунан мен дагы деле чыдап жашап атат дейм, наркоман оору жугузуп коет го. И балдарга жугуп калат го ал оору. Кийин түшүндү да, уже мен деле жакшы мырзага турмушка чыгып жашасам болот экен. Мен деле ылайыктуу экенмин деп түшүндү да. И түшүнгөндөн баштап оюн өзгөртүп, ал күйөөсүнө өзгөрө баштады, массаж кылып бербей. Мындай күйөөсү келсе коркуп тосуп алат экен да, антпей. Мындай уже ал өзүн тандоого өттү да. Дегенде күйөөсү өзгөрдү. Дасуркондон турганда Алла мага ынсап бер. Кудай мага ынсап берип койчу, мага акыл берчи дей баштады дейт. Мен жаман жолдон арылчы дей баштады дейт. Биз наркоман оңолбойт деген менен Алла үчүн мүмкүн да. Адам каттуу кааласа ташташы мүмкүн. Эми өтө сүйүндүм угуп. Күйөөм өзгөрүлө баштады десе. Жана ичкендики дагы. Бирөө келди, ичти дейт. Сен мен билбейсиң, мен авторитетмин. Не ичесиң десе, мен авторитетмин, сен билбейсиң дейт экен да күйөөсү. Мен авторитетимди сен түшүнбөйсүң дейт экен. И ал ичкенде өзүн адам сезип атат. Ичпесе что-то не то да бирдеме. Ошол күйөө өзгөрдү. Азыр күйөөсү, ишенесиздерби, бизнесин алмаштырды. 5000 акча тапчу эмеспиз дейт. Азыр уже күйөөмдүн акчасы да кой. Үй алышты еще жакында. Үй алышты жакында. Квартирага 5000 акча таппай калган. Үй алышты жакында. Кудай үчүн баары мүмкүн.
болгону аял өзгөрүш керек. Аял өзү өзгөрүш керек. Өзүн жакшы көрүп, киммин? Мен киммин? Мен чачым кандай, көйнөгүм кандай, жан дүйнөм кандай, мен эмнени каалайм? Эле түзөткө төрөйчү. Өз ордубузду билебиз. Анан так. Эркектен сураганды үйрөнөбүз. Тура диалог. Мисалы, ким не сурагысы келет? Ким не алдыра албай жүрөт? Продукты или машина алгым келип молодец. Не кылуу керек деп ойлойсуз? азыр ал дедим машина алам деп ойлоп атат. Ошо айдап жүргөн машинаңы эле мага берчи деп акыркылап болот. А бирок ал механикадан кыйналасың. Мен болсо эме атам машина алып бер десем алып берет бирок мен өзүм айта албайм деп эме атам. Корком да. Страх көп. Канчанчы кызсыз үйдө? Мен эң акыркы. Кичинекейсиз. Канча бир туугансыздар? Канча кыз, канча уул? Балам 3 кыз. Сизден чоң канча жаш? Менен 1 жаш улуу байкем бар. Байкем бирок действительно мен ошо мээримге муктаж болуп эле айыл байкемди жакшы көрүп эле, ал ушинтип эле мен ыйлап эле таарынып эле ушинтип сезим билем азыр деле таарынчы бар да. Ал жакшы көрүп мен ыйлап калып эле ушинтип ал дагы. Не себептен ойлойсуз? Кааланган желанный ребенокмун деп ойлойсузбу? Билбейм. Канча жашында төрөдү? Мамам мен нормальный 40-42 Сизден чоң канча жаш чоң дедиңиз? 1 жаш. Кыздар, мен анча-мынча травмаларыңыздарды ачып коюшум мүмкүн да. Бирок жабыш керек. Неге таарынчаксыз? Билесизби? Неге ыйлаксыз? Жок, ыйлак деле эмес. Азыр ыйлап атасыз. Эме да, мене. Ошо мамам неге ойлойт. Көңүл бурбаат деп элечи. Күтүп эле ушундай берим күтүп. Азыр көңүл бурбады деп ойлойсуз? Жок, ошо кичинекейден эле ушундай сезим болчу да, тагын өрчүп да. Кичинекейиңизден сезим бар, бирок көңүл бурчу. Мен андай жетпечи. Көңүл бурса да эле атам. Жетчү эмес. Вот, могу жерде пустота толбой калган. Көңүл бурган, бирок жетпеген. Көңүл бурган деле билбейм. Эсимде жок да, только байкемди, жемди эле, ошолорду эле каратканда сезимчи да магачы. Ошолорду эле көңүл буруп эле, ошолорду жакшы көрүп эле, мен жакта аябай ыйлачымын да. Ыйлап эле жүрчүмүн. Кыздар, биринчи мен сиздерге бир нерсе айтайын. Мен катуу таарынчак болчумун да. Катуу ыйлак болчумун да. Таарынып калып эле буркан-шыркан түшүп ыйлай берет элем. Билбейм, мен түшүнбөйм. Бир туугандарым баары сен таарынчаксың. Сен таарынып калсың, кичинекей нерсеге таарынып кала бересиң, кичинекей нерсеге ыйлай бересиң десе, мен айтат элем да. Мен ушундаймын, мен ушундай жаратылдым. Мен өзүм таарынчак экенин билчү эмесмин, бирок мага ошондой точно бир нерсе кылып атат, анан таарынып атам деп ойлочумун да. Сиз айтып атасызбы, мага көңүл бурбагандай эле сезилген деп атасызбы? Мен Казакстанга бардым. Анан мен ушул психологияга келип түшүндүм эмнеге таарынганымды. Азыр мен эч ким таарынта албайт. Ошондон кийин мен установкамды тапкандан кийин мен таарынбайм. Казакстанга бардым. Барганда мен курсактан травма алган экенмин. Курсакта жаткан кезде менден чоң апамдын 1 жаш баласы болот. Менден чоң. Ал 81, мен 82 да. Ал ушунчалык красавчик болот экен да, ушунчалык сулуу бала болот экен да, сулуу наристе болот экен. Ал убакта атеизм да, Кудай жок деген заман. Анан үйгө көз тийүү бар деп чубага жетип айткан, ушундай сулуу болгон экен, үйгө көзү бар киши келип калыптыр да. Атаман үйгө алып келиптир. Баланы көрүп, мен жана байкебизди көрүп, сенин балаң басып калды, менин балам баса элек. Сенин балаң күлүп калды, менин балам күлө элек. Деп, рахмат. Печенье жеп эле коеюнчуму? Печенье жеп эле коеюн. Жибирейиндер. Биз офлайн сабакта аялдардын курсагы ачып кетпесин деп гимнастика жасады да. Аялдарга ой, кофе уюштурабыз. Нурзат, мага салфетка алып койчу, мен шумга кофе төгүп алдым. Аялдарга мактанам деп. Кичинекей нерсеге да мактанып калайын дегем да.
влажный болот. Күйөөлөрүңүздүн сүрөтүн азыр көрөм, кечиресиздер. Жөтөлүп бейми жакшы болуп келатам. Болду, рахмат. Смак болду. Так, анан ошентип курсактагы травмалар боюнча да кенен сүйлөшүп калдык да. Ана тык этти могу жагыма. Көрсө апамдын ошол баласы ал 81, мен ошондо апамдын боюнда жаңы болгон экенмин да. И ал бала апамдан чоң байкебиз, эми биз аны көрбөдүк го. Ал бир 6-8 айында чарчап о дүйнөгө 5 болуп кеткен экен да. Анан сизди сыйлайбыз, жакшы көрөбүз дейт, жандарым, ыраазымын алтындарым. Тизе бүгүп таазим кылам. Ыраазымын. Аллага чексиз шүгүр. Сиздердин сый урматыңыздарга ээ болгон болсо. Анан мындай болду. Жана киши келгенден кийин эле байкебиз, жана апамдын баласы Наристе го, ооруп калат экен да. Срочно больницага жөнөткөн. Жолдон атенем, апамдын атенесинин үйү больницага өтө албайт да, андан ары. Ошол жерге барат, тайенем айтат экен, мо бала көз тийип калды, кыргызчылык кирнелеп калды, дем салдырыш керек десе, апам кайдагын айтасыңар деп. Апам чоң кызмат иштеп турган ал убакта. Атеизм, апам ишенбей коет. Больницага барды, чарчап калат. Аркасында чоң көзүнүн изи түшүп калат экен. Анан апам өзүн күнөөлөйт. Мен өзүм күнөөлөдүм, тарынчак болчумун, ыйлак болчумун. Себеби апам өзүн күнөөлөгөн, ал сезим мага курсактан берилген. Апам өзүн күнөөлөйт. Мен апама да кыйын болуп кеттимби? Неге мен апамды укпадым? Апасы аябай кыйын аял болгон экен, апамдын атенеси кыйын адам болгон экен. Кыргызчылык кылып жана балдарды жоюп карачу экен да. Өзүм күнөөлөйт. Мен неге апамды угуп койдум? Атам күнөөлөйт. Неге сен көзү бар экен билип туруп алып келесиң? Чарчап калды го баласы, чырактай баласы. Ага чейин да бир баласы төрөй эле чарчап калган экен да. Чарчап калды деп айтат го, сиздерде эмне деп айтат? Барыбыз деле чарчап калды дейт да. Ошентип чарчап калат экен, эки баласы катары менен. Анан мени бапес деп чоңойтушат да, ушул да чарчап калбаса экен деп. Коркот. Менде страх бар болчу. Себеби атенем коркот экен да, ушуну да жоготуп албайм деп. Өзүн күнөөлөйт, ыйлайт, тарынат, ал мүнөз апамдан мага курсактан өткөн экен. Психологияда айтылат, эненин мен эми ислам чегиндеги психологияны окугандыктан психологияда айтылат, баланын тагдыры эненин курсагында жазылат, эненин сезимдери аркылуу. А динде да ушундай, баланын тагдыры эненин курсагында жатканда жазылат деп айтылат. Болбосо Кудай баланы тарынчак болсун, ыйлак болсун деп жаратпайт да, могу ыйласын, өзүнүн травмаларын баласына өткүзүп берсин деп жаратпайт. Сиздин травмаңызды мен байкадым, 1 жаш чоң байкеңиз. Мүмкүн сизди баягы ошол төрөйм деп кабыл албаган чыгар да, 5 балам бар болот ушул деген чыгар дагы, сиз боюнда болуп калдыңыз да 1 жылдан кийин. Каап түшүп калса мейли эле, балам эмет эле, азыр баламды эмчектен чыгаруум керек деген чыгар да. Сиз муну түшүнүшүңүз керек. Апам мени түшүрөм деген. Апам мени түшүрөм деген турбайбы точно деп ыйлабашыбыз керек да. Көрсө ушундай турбайбы. Бирок мени апам эч кимге берип койгон жок. Мусорго таштап салган жок. Боюнан алдырып салган жок. Мени төрөдү. Мага кийим алып берди, ичиндирди, жедирди, турмушка берди, тоюмду кылды, башка кылды. Түшүнүш керек. Мен Казакстандан келатам, таксиде келатам да, Алматыда келатам. Мен как будто жана ушул установкамды билгенден кийин кадимкидей жеңил, сиздин көзүңүздөн жеңилдикти байкадым да азыр. Мен таксинин алдында чуркап келгендей болдум. Жолдо келатам, ишенесиздерби, ошол күнү 24-группадан, 23-группадан, дагы канчанчы группадан, 23-24-группалар болчу ошондо. Старт ошол учурлар, ошол кыздар окуп аткан учур болчу да. 4 адам мен боюмда болбой аткан, боюмда болду деп жазды да группада. Прямо ага сүйүнөм, өзүмдүн травмам таап, как будто көпөлөк болуп келатам да. Болду, ошондон кийин мени эч ким салыштыра албайт, эч ким тарыната албайт. Билбейм, эч ким тарыната албайт, тарына албайм эч кимге. Билбейм, тарына албайм. Ошондон кийин бир адамга тарына элекмин. Көрсө, анан мен ошондо бир туугандарыма айтчумун да, мен менен сүйлөшпөй тургулачы анда дейт эле. Группадан чыгып кетем,
эже сиңдилерден группаларыбыз бар да, 4 кызбыз да. Группадан чыгып кетем. Мен менен сүйлөшпөй туруп алат. Эжем кайра кошуп коет. Мен кайра покинул болуп кеттим. Эжем кайра кошуп коет. Мен кошпой туруп азыр деп коем да, мени кабыл алганда кошосуңар депчи. Кийин ошол установканы тапкандан кийин мен таарынбай калдым да, эч кимге таарынбай калдым. Көрсө ошондон таарынган экен. Сиз да түшүнүшүңүз керек да, эми көрсө баягы байкем эмчегинбей калып, апам жана баласына бороруп, анан мен жашоого таарынчак болуп калган турбаймынбы деп түшүнүшүңүз керек да. Адам уккан нерсени осознанно түшүнүү керек. Көрсө ушундай турбайбы, все, болду, мен эми өзгөрөм. Мен жакшынакай эле турбаймынбы, көрсө мен кичинекейимден сен көзүң тосток, сен мындайсың деп атып, мен самооценкам түшүп калган турбайбы. Неге менде эмоция жок? Көрсө мен апам менен урушкан турбаймынбы? Өзүмдү күнөөлөй турбаймынбы? Көрсө мен ыңгайлуу болуп тарбияланган турбаймынбы? Эркек бала баягы аялсыз өсө албайт да, аял чоң жашка жеткенче апасы. Андан кийин үйлөнгөндөн кийин аялы да. Ушу эркек балдарга биз эркиндик беришибиз керек. Мен идеалдуу кылсам, мен билбейт элем бул нерселерди. Баланын ар жагынан деп түшүнмөкмүн да. Мен да идеалдуу кылган жокмун. Болду, эми ошол балаңыздын жанында мээр махабат берүү милдетиңиз. Бала белек суроо. Кандай сурайсыз? Ким машина алгыңыз келет, Мисалы, сиз дал ушундай отуруп алып сурабашыңыз керек да. Дал ушинтип жолук үйдө биз боло берет деп жүрө беребиз да. Дал ушундай жолук менен сурабашыбыз керек да. Эркекте энергия көп да. Алар бизден сулуулукту талап кыла берет. Алар бизге сен сулуу болуп жүрчү, мондай мага астыман чыкпай эле койчу, жолуңду кыйшайтып чыкпай эле койчу. Ич кийимиңди жууп жатчы, ич кийимиңди алмаштырып уктачы, сен башка ночнушка кийип алчы, же болбосо мен көзүмө сулуу болуп көрүнчү дебейт да, эркектер айтпайт да. Сен майкаңды мен көзүмчө кийбей эле койчу дебейт. Бирок менге айтат да. Айтса молодец экен да. Айтат күйөөңүз, футболкаңыз менен күйөөңүз таң калтыра аласызбы? Жок, көрсөтпөйм да. Мен ашашка түрүн ала берем да. Ауырып күйөмөйт, ала бермечи болдук дейт. Бересиз ашан ала берем. Өзүңүзгө түндө комплекс жокпу? Мисалы, мындай уялып, анан бир жерде жамбаш-памаш бир жерден уялуу жокпу? Жок, мен мындай хыбы ночнушканы төрөгөн алып кийем. Хыбы ночнушка кийсем өзүмдөй кепсиз калгандай. Багында жакшынакай ночнушка кийсем өзүңдү сексуалный сезесиң го. Ошол тура берем да. Жакшы эми ийиш керек. Жакшы экен да. Хыбы кийсем никто сезбейт. Мисалы, сиз айтып атасызго, машинасын алдыргым келет деп, бир аз боенуш керек. Эми мээнет кылыш керек да, кичине мээнет кылып коюш керек да, бир аз мээнет кылып. Аял кылыгы менен сураганда, ал эркектин алдында, ал аялдын алдында алсыз болуп калат баары бир. Аны бир казактын улуу алымы да айтып атат да. Аял дейт, түз эфирде отурам да, силерге көрсөтүп коет элем. Аял, эркек дейт, күчтүү аялдын жанында дейт, эркек да башка аял менен жаткысы келет дейт. Бирок аял күчтүү болсо дейт, мындай аялды жоготуп алуудан корксо дейт, эркек аялды жоготуп алуудан корксо изменадан сактанышы мүмкүн дейт. Аял эркекти жоготуп алуудан коркпойт дейт да. Аял себеби эркексиз өсүп кетип алат да. Аял эркектен коркуп измена кылбай койбойт дейт. Аял качан измена кылбайт дейт, өзүнүн уят сыйты болгондо дейт. Эркек өзүнүн уят сыйты болсо да измена кыла берет дейт. Ал үчүн норма дейт. Анын жанында күчтүү жанагы укмуш эмоциялары бар, төшөктө өнөрүн көрсөтө алган, эркекке тандоо кое алган, сен мүчөңдү башкага барып салып келсең көрбөйсүң, бүттүм о жакта дей алган, сөзүнө тура алган. Мисалы, барып эле бүгүн сен моң башка жака салып келсең, бүттү, мени көрбөйсүң деби беле. Салам, эмне кыласың, давай, пожалуйста дей турган эркектер бар. Биринчи өзүңөрдү өстүрүшүңөр керек. Бүгүн барып айтсаң, дейт да, сөгүшү мүмкүн. Биринчи сен өзүңдү өстүр. Өзүңдү тааны. Ошол аял дейт, өзүн өтө мындай
мындай керек жерде королева боло алган дейт, любовница болуп кете алган, сөз ордунда, эркектик энергиясын өчүрө алган, керек жерде аялды жоготуп алуудан коркуп дейт, эркек измена кылбашы мүмкүн дейт да. Көрдүңүздөрбү, эркек аялды жоготуп алуудан коркот экен да, күчтүү аялды. А биз аялдар уят сыйты барынан кылбайт экен измена. Так. Кыздар, эфир кичине болсо да пайдалуу болуп атабы? Проработкабы? Проработка жасайлыбы? Суроо берсем болот. Өзүң жана кабыл ала албаган аял кантип өзүң кабыл алыш үчүн эмне кылыш керек? Денени сүйүүдөн башташ керек. Мисалы жана белекке келбедик беле айтмакчы. Сиз биринчи белек алуу үчүн башка сиз машинада эле фокусту машинага коюп албаш керек да. Сиз башкадан баштайсыз да. Мисалы үйгө картошка алып келдим, мактайсыз, сексте сонун секс болду. Болбосо да сонун дейсиз да. Вообще сен катуу мүчөңдү көргөндө вообще өзүмдү жоготуп салам жаным. Мен сенин мүчөңдү көргөндө эле мен өзүмдү кармай албай калам. Менде меникинде эркек дүйнөдө бир уштук да. Деш керек да. Дейсиз да. Меникинде эркек дүйнөдө бир эле уштук жаным. Сага туш келип калганыма Аллага шүгүр. Сендей ак көңүл мырзага туш келген. Белек алгыңыз келип атпайбы? Ак көңүл дейсиз да. Сен сараңсың, алып бербейсиң десеңиз коркуп кетип алып бербейт. А биз аялдарды сен сараңсың, сен кылбайсың десе койчу, мен точно сараңга окшойм, берейин деп биз кылабыз да. Ал эркектердин психологиясы башка. Биз сараңсың десе өзүбүздү күнөө эле вообще ак көңүл болуп кетебиз да. А эркекти критикаладың болду, ал жабылат. Меники да ошондой да, вообще бир нерсе сурасаң вообще. Без критика. Без критика. Мен завтрак кылбагам, кыздар. Мен витамин ичкен болчумун завтракка. Мен печенье жеп алайын, Жедиңиздерби? Машина алсаң Группага жөнөтпөңүз, мен ушундай белек алдым деп. Мен келин алган атамда, анан өзүмдү тарбиялашым керек болуп атат да. Сөзсүз тарбиялашыңыз керек, ооба. Ушундай сабактарды Келинди тарбиялап эмес, өзүңүздү тарбиялаңыз. Тез консультацияга келип турсаңыз, бир айда бир жолу консультацияга келип туруңуз. Балаңыз келиниңизге бир буюм алып берсе мактаңыз. Ал келиниңиз сурады, калуусун Кудай аткарат да. Балаңызга бир жактардан ырызкы берет. Эч убакта кайненелер угуп атсаңыздар. Рахмат кыздар. Эч убакта кайненелер баланын тапканын кызганбаш керек. Аллага шүгүр кылыш керек. Бирөөнүн баласы түрмөдө жатат. Дагы бирөөнүн баласы бир нерсе, сиздин балаңыз ошо өзүнүн жашоодо милдетин аткарып атпайбы? Ар бир жакшы кылганына Аллага шүгүр. Менин балам жашоодо өзүнүн милдетин аткарып атат. Биз шүгүрчүлүктү көрбөй минустарды көрө беребиз да. Аялын атып койду коку депчи. Аялын атып койду, аялың депчи, ушундай. Анан кыз келиниңиз эч убакта сизге динде да бар бул. Алымдар айтат, муну мен чыгарган жокмун. Келиниңиз келип милдет кызматты сиз ойлогондой кылууга милдеттүү эмес. Ушул нерселерди эле түшүнүп алсаңыз, келин сизге келди, ал сиздин менчегиңиз эмес, бирок ал сизге өттү, ооба. Сиздин тукумуңузду улоо үчүн өттү. Балаңыздын жанында төшөгүн ысытуу үчүн өттү. Сизге кызмат кылуу үчүн өткөн жок. Бул динде айтылат, муну алымдар айтып атат, мен айткан жокмун. Болгон ушуну түшүнүп алсак, сиз келиниңизди кынтыктап, монтип өзүңүздү жаман көрсөтпөйсүз да. Болду, ал кылса ал кылсын да, анан болбосо, анан кантип эми мисалы кызматка үйрөтөм деп шашпашыбыз керек. Бирок эми таптакыр кылбай койсо, анда мындай аны борго тартыш керек. Борго тартасыз.
анын мисалы кичинекей кылган нерсесин мактап, мындай адам жакшыны уккан сайын жакшы нерсе кылгысы келет да. Жан, тамагың жакшынакай болуптур деп мисалы. Анан үйдө ушул кайнене балдарды ажыратып кое турганда кайнене, ынтымактуу болуп турганда кайнене. Сизде ушул роль кайсынысын тандайсыз? Мактайберсиң кайнене болобуз. Кызыңды мактагандай мактай берсең оңдоп келин. Үйрөнөт. Кызымдай эч убакта кыздар, анан сиз кызымдай кабыл алам дебешиңиз керек. Кызыңыздай кабыл ала албайсыз. Келин кыз ал сиздин көчүңүздөн чыккан жок ал. Анын биологиялык ата-энеси башка. Кызымдай көрөм деп туруп анан кызыңызга айткандай айтып сүйлөп саласыз да, мисалы мен кызыма деле ушундай сүйлөйм го деп, а кызыңыз башка. Кыз эми ата-эне айтса наоборот жакшы болот. Келин андай кабыл. Келиндер дагы биз кайнемди мен апамдай көрөм дейбиз дагы, биз апабызга айткан сырларыбызды айтып, апабызга сүйлөгөндөй тон менен сүйлөй беребиз да. Ал болбойт. Кайнене ал кайнене баары жашоодо. Баардык нерсенин орду керек, дистанция керек. Бүгүнкү тема кичине башкачараак жака болуп кетти. Бирок жаап атабы? Бүгүнкү тема башкачараак болчу да. Артарап болуп кетти. Белек алгыңыз келсе, машина алгыңыз келсе, мүчөсүн мактаңыз да, биринчи о деп. Любой эркекке мүчөсүн мактаган жагат. Бүгүн кетип алып жазып коюңуз да. Вообще сенин катып турган мүчөңдү элестетип алып, мен эч нерсе кылгым келбей атат. Ошону жазып коюңуз да. Эртең машинамды эле жеткирип калып. Анан машина жөнүндө бүгүн сөз кылбай турасыз. Биринчи мүчөсүн мактайсыз да. Түндө азыр төшөктүн өрт аялды бердим го. Жанталашып ушуну жасаңыз да. Болду, бүгүн барып эч нерсе кылбаңыз. Бүгүн барып только өзүңүздү жуунуп, таранып, жакшынакай жолуктар салынып, жакшынакай кийимдерди кийип, жакшынакай ич кийимдерди кийип, жакшынакай жуунуп да бүгүн. СМС жазып коюп, анан кечинде келгенде унутуп калып, монтип турсаңыз уже өчөт да, өчүп калат да. Да, ал жанагы ойлоп, ал дагы сизге пайдалуу болгусу келип келет да. Тема жагып атабы, девушка? Бул кыз өзүм жакты кыз болот экен, өзүмдүн сиңдилерим болот экен. Биринчи жолу катышкан кыздар барбы? Түз эфирге капыстан кирип калгандар барбы? Кыздар? Бүгүн биринчи жолу мени көргөндөр. Так. Дагы. Ошол бүгүн чарчанбайсыз. Үйүңүздү бир аз үстүртөн жыйыл элек болсо, бир аз үстүртөн жийип тургуңуз эми бүгүнчө. Сиз бүгүндөн баштаңыз да, ал машинасын сап жибергенче. Анан мүчөсүн мактап коесуз да. Жакшынакай жоолук, жакшынакай постелдерди алмаштырыңыз. Анан төшөктө өрт аялды жасаңыз да. Анан жанагы өнүгүүлөрдү бердим го, жыныстык катнашыштын алдында жасай турган. Ошону жасаңыз түндө. Анан эмне болду десе, машина ала алай деп жанталашып, мен мындай кылдым да, эмес. Эмне болду? Сырдуу болуш керек. Любой эркек сырдуу аялга кызыгат. Любой эркек. Аялдарды изилдегенди эркектер жакшы көрөт. А биз изилдөөгө уруксат бербейбиз. Айтабыз да, турабыз. Мен бар дейт, мен сизди көп көрөм дейт. 5 мүнөттөн кийин сизге жазылгым келип кетти дейт. Бар, мен бармын дейт. Мен биринчи жолу көрүп атам, бармы? О, жаңы келгендер көп турбайбызбы? Жаңы келгендер менин баракчама кош келиңиздер. Көп экенбиз. Ою. Көлү бүт эле жаңы келген айымдар экен. Офлайн сабакка бүгүн психологиялык сабак өтүлүп атат. Бүгүнкү кичине сабактын темалары бурмаланып кетти, суроолорго карата жооп болуп кетип атат. Так, анан тамак жасаганда тамагын мактайсыз. Кече сен сонун күрүч алып келдиң эле го. Сонун плов болду да мого. Деген сыяктуу. И оозун мурдуна тыгылып мактабайбыз. Любой нерсенин оозун мурдуна тыгылганы болбойт. Жана жыныстык катнаштагы техникаларды дагы мындай кыска, секунд жасап коюш керек. Болду. И төшөктө өтө уялбаган ачык аялдар бар го. Төшөктө уялбаган ачык аялдар
мен келгим келип кетти дейт. Келиңиздер, Бишкекте болсоңуздар. Ким Нарындан сиз келдиңиз, Нарындан келип атат, Балыкчыдан келишет, Кеминден келишет, сөзсүз региондордон келишет аялдар. Оштон, Өзгөндөн, Баткенден. Баткенден келиптир дагы. Атайын Баткенден келдиңизби офлайнга? Да? Күйөөңүз менен келдиңиз. Сиз да атайын Баткенден келдиңизби? Офлайнга? Жок, атайын келгендер. Сиз атайын Нарындан келдиңиз. Молодцы кыздар. Сиздер Бишкекте тургандар барсыздар, келбей, келбей. 25-нде башталат офлайн формат. 5500 сом. Так, Москвадан дейт, онлайн катышсаңыздар болот, Москвадагылар. Анан так, тамак ашын мактайбыз, любой нерсени, мисалы жана төшөктө уй албаган аялдар бар го, мындай зор жакшы уй албаган. Бирок мындай кезде мындай эркектин үстүнө чыгып кетет уй албаган аялдар. Сөзсүз бир түндө бир жолу эркектин үстүнө чыгат уй албаган аялдар. Нет, анча уялымыш болуп коюш керек. Мындай эркектин астында жатып берип просто так. Мен ушуну калктан билбейм, бүгүн уялып атам деген сыяктуу. Аял эмоция менен жеткирсе, мындай энергия менен жеткирсе, эмоция менен жеткирсе эркек ишенет. Мен бүгүн уялып атам. Жок, кийим чечпейм койчу деген сыяктуу. Оргазм сабагында да айтып берем го, бул жөнүндө жалаң оргазм сабагында ушул темалар сүйлөшөбүз. Болот. Оргазм өмүрүндө албай да төрөй беришет го. Ооба, кээ бирөө ошону албайм. Сахалинден салам, Москвадан салам, Америкадан салам. Так. Мен башында уялчумун, даже баняга түшкөндөн уялчумун да. Коркчумун да, караганданчы. Мүчөсү кирип чыгып атат, төрөп салгансыз, бирок уяласыз, Жок, башындачы. Башында. Чеч деп кыйкырсачы дейт. Кылыктан айтыш керек да, кыйкырбай турган. Сизди көргөндө мындай өзү мындай энергиясы ашып, өзү келип жармашып, кийимдериңизди чечип ала тургандай. Мындай. Аны мындай флирт менен да, мисалы, чечпейм десеңе бар жат дейт да. Чечпейм, жок. Бүгүн рұқсат эмес деген сыяктуу. Интим гимнастиканы жасагандан кийин любой эркекке жагат деген сыяктуу. Флирт менен. Үстүнө чыгып атып эле бир күн уялып атам десең не болду дейт го. Жок, сезим менен айтасыз да. Сезим менен сүйлөөнү үйрөнүш керек. Сезим менен, любой нерсени сезим менен мындай ишендирип. Эркектик энергияны өчүрө калыш керек керек жерде. Ошонун үстүнөн иштеңиздер. Эркектин алдында күчтүү болсо канчанча эркек бизге чыдабайт да, точно. Эркектер өздөрү күчтүү болуп жүргүсү келет да. Хадича хандын кызы болгон, хандын кызы, хандын карындашы, хандын тукуму болгон, балыкчыга турмушка чыккан Ибрагимге, бирок ал измена кылды. Ал сүйдү го Хадичаны, бирок ал өзүн эркек сезген жок. Ал холодная болгон да. Мен башчынын кызымын деп мындай. Мен аялыма госпожа деп кайрылам деп сынганы бар Ибрагимдин, Нигердан төрөлгөн кызын кандай жакшы көрөт, жөнөкөй балыкчынын кызы деп. Так. Кыздар, кандай суроо бар? Дагы, мисалы, мына, не деп айткым келет? Суроо бериңиздерчи, мен суроолорго жооп берейинчи. Мен жана суроомду жакшы өткөрө албай калдым да. Мисалы, мегечи кандай программа эме кылсаң, ошол нерсе, жашооңдо ошол нерсе орундалабы? Сөзсүз. Мисалы, мен азыр үйдө баскан турсам, жүрө берсем, маткам түшүп калса, эмне болот, эмне болсо. Түшпөгөн матка сигнал кететби могу жака? Ошону Түшөт. Мына, Кандай программа берсем, ошондой эме. бизге Кудай монун маткасы түшүп калсын дейт да. Монун проблемасы болуп калсын, монун көөсү измена кылсын, могу ажырашып кетсин дейт да Кудай. Оюң өзгөрмөйүн жашоо өзгөрбөйт. Ошо бирөөнүн ооруларын көрүп делечи, баягында эме кыласың, ошол нерсе өзүңдөн деле келет. Мен бир нерсе айтам деп унутуп калдым. Программа кылып. Күйөө менен мамилени жакшыртуу үчүн апабыздын көзү менен күйөөбүздү карабашыбыз керек.
апанын көзү менен күйөөнү кароо деген кандай? Мен буга чейинки эфирлеримде айтып жүрөм, онлайн сабагымда окуган кыздар билишет. Кантип апанын көзү менен күйөөнү карайбыз, эркектерди карайбыз? Баягы муштайдык zaman айтабыз да апабызга, өнтүнтө канча десе. Дагы ким кандай түшүнөт? Көзүн башка сыяктуу караган. Апабыздын көзү менен күйөөбүздү карайбыз деген ким кандай түшүнөт? Эмне болуш керек? Апасы менен атасынын отношениясында өзү чоң болгондо апасында атасына кандай мамиле кылса ошол. Дагы ким кандай түшүнөт? Атасы атасына кандай мамиле кылса Кээ бир кыздар бар, күйөө менен проблема дейт. Бирок жакшылап анализ кылса, да, ал башка эркектер менен да жакшы сүйлөшө албайт. Бойдок кезинен сүйлөшө алган эмес. Бойдок кезинен эркектер менен ачылып, монтип сүйлөшкөн аялдар бар го, мындай. Ачылып, вроде ал семиз, капкара, бирок анын артынан жана эркектер чуркап жүрөт да, аны менен сонун сүйлөшөт, дос болуп кетет да. Ага белектерди алып берет. Мындай чөткий сүйлөшөт да. Мындай чөткий деген сөз бар го. Апанын көзү менен караганда ашыкча боорукер болуп, нет кыздар андай эмес, мен азыр ачып берем. Башкарып акыл үйрөтүп андай дагы эмес. Биз мына биз ааламга төрөлдүк. Бул сиз кичинекей 3 жаш. 3 жашсыз, 5 жаш, 7 жаш. Бул атаңыз да, апаңыз. Так, мына. Бул кыз, кичинекей кызсыз да. Бул ата энеңиз сиздин авторитетиңиз. Бул апаңыз, атаң жаман. Атаң ичти, мисалы сиз чоңойгончо ушуну уктуңуз мүмкүн. Атаң измена кылды, атаңдын акылы жок. Атаң ойлонбойт деле, эркек деле эмес, атаңан көңүлүм калды. Сиз кичинекейсиз. Өмүрүңүздөгү биринчи эркек атаңыз. Могу жакта эркек деген жаман деген түшүнүк калып калат. Биз кийин күйөөбүзгө ачыла албайбыз. Мындай, вроде сен кылыктанып атасың күйөөң көзүнчө. Вроде сен жакшы карайсың фигураңды, вроде төшөктө ачыксың, бирок ортодо бир кабык турат да. Бир көрүнбөгөн дуал турат. Ачылышып, монтип, жана башкалар бар го, жана кер кыздар бар го, мындай сонун монтип сүйлөшүп кете берген кыздар бар го. Блок туруп калат могу жерде бир нерсе. Байкайсыздарбы? Кээ бир бойдок кыздар деле сүйлөшө албайт ачык. Мен ушу баш кыз кезинен ошондой да. Апабыздын көзү менен деген ушул эркекти ошондой карайбыз. Эми биз аны кандай түшүнүшүбүз керек? Мен эрим башка, күйөөңүз менен атаңыздын 100 бөлөк жагын жазышыңыз керек. Күйөөңүздүн 50 башка жагын, атаңыздын башка мүнөзүн. Зиринг терапия деп аталат бул. Күйөөңүз, мисалы, күйөөм башка адам, Алланын пендеси. Ооба, жакшы. Мен жак кандай болсо да башкача мүнөздөрүн. Эми бир күндө таба албайсыз, секин чыга берет ал. Бир бет ачып койсоңуз, күйөөм башка адам, атам башка адам. Ал ойлойт да, мен ажырашсам, мен бактылуу болуп кетем, мен ажырашсам монтип кетем. Ажырашса деле ошондой да, экинчи турмуш деле. Онлайн сабактарда мен ажырашпагыла деген нерсени берем, бирок бир аял жазды кече онлайн сабагында. Ал экинчи күйөөсү экен, аялын да урушат экен, баласын да урушат экен. Ал күйөөсү да жаман эмес, аял да жаман эмес, бирок аял же өзүн күчтүү өстүрүш керек, болбосо ажырашыш керек андай эркек менен. Ал эркекте да билим жок болуп турат го. Билим болсо ошол аялды кабыл алып кетмек да. Жана баланы да кабыл алмак да. Анан баланы да кыйнап, өзүн да кыйнап, зачем ошондой эркек менен жашап турат эмеспи? Ал жаман эркек эмес. Болгон кыздын өзүндө да турбайбы, ал самооценка төмөн болуп атпайбы? Ал өзүн өстүргөнчө бала чүнчүп жок болуп кетет жакта. Бала аманат. А бала чүнчүп жок болуп кетсе, эртең ошол баланын азабын кайра эле ошол эне өзү тартат. Хуже болот да. Мен эч убакта ажырашкыла деп айтпайм, бирок кээ бир учурда айтууга туура келет. Себеби дегенде мындай эркектер болот, кээ бир учурда мындайлар болот да. Пожалуйста, үчөө болуп жатайлычы. Башка аял алып келейличи. Башка негр чакырайлычы.
бир эркек чакырайлычы, бирөөбүз астыңан бирөөбүз артыңан дегендер бар. Сен башка бирөө менен жатып кел, мен башка бирөө менен жатып келейинчи дегендер бар. Ошондойлор менен деле жашай берет аялдар. Зависимость бул. Көз карандылык. Өзүн күнөөлөйт, күйөөсүн кечирип коет. Ал жана күйөөсүнөн кетип калса, өзүн бакытсыз сезет. Өмүрдө кыйналып, самооценка төмөн. Андай эркек менен жашабаш керек. Ал сени башка эркекке салып берип аткандан коргобойт ал. Андайларга ачык айтасың, эй, алтыным, өзүңдү таны, кыйналбачы, өзүңдү бактылуусуңбу десең, жок дейт. Өзүңдү мен толук ажыраш деп айтпайм, бирок эме өзүңдү өстүр, сени коргой алышына ишенесиңби деген сыяктуу айтасың да. Эми ажырашабы, жарашабы өзү чечет. Сен ажырашсаң, эртең мени ажыраштырып койгон ушул дейт. Мен ушу психологко барып тилине кирип кеткем дейт да. Бирок чындыгында эми бул көрүнүп турган нерсе. Туугандарыңа айт дейсиң да. Эми туугандарына айтса, мисалы апасы жаша деши мүмкүн. Мисалы досторуна айтыр, чечкиндүү адамга айтып, ошол алымдардан кеңеш сура деп айтам. Алымдардан Максат ажы бар, алымдардан эми чоба жараматтуу болуп кетти. Кече мага айтмакчы, сонун билек келди. Чубага сухбаттар деген китеп экен, жакшы китеп экен чынында. Чубага өзү кол менен окуган китеп экен да. Окуп бирөөгө белек берген экен. Аябай түшүнүктүү экен. Эми баягы мен илим албагам да, илим албаган адамга жанагы бир аз Курандагы сөздөр кичине түшүнүксүз болуп кетет да. Бирок мен ал китепке түшүндүм да. Прям сонун жазылыптыр. Ушундай сонун чубага окуган китеп экен. Үйгө жетпей, үйгө жеткенге шашып, мен могу жерде скамейкада отуруп окуп кеттим. Сухбаттар деген. Чубага окуп бирөөгө белек берген экен, аны мага берди. Сиз аялдарга билим берип жүрөсүз деп. Ушунчалык сонун мага жакты, жакты сонун китеп. Мен айтып жүргөн нерселерди динде да айтыптыр да. Бизден биринчи айтылыптыр, то есть. Бизден биринчи айтылып кетиптир да. Аябай сонун сөздөр экен. Аябай кубандым. Ал китепти эч кимге берген келбейт. Даже бир окуп берейин деди эле, мен бергим келген жок да. Чубага чейин бармак издери бар го, эми алым го, ал кандай алым, динди алып келип койду го. Так. Дагы эмне деп айтайын дедим? Ошол апабыздын көзү менен күйөөбүздү караган кезде биз күйөөбүз менен по-любому тил табыша албайбыз. Күйөөбүз бизге ачыла албайт, себеби биз мың деп кабыктын ичинде туруп сүйдөбүз. Кылыктансак да кабыктын ичинде туруп көрүнүп көрүнбөй кылыктанабыз. Атабызды кабыл алыш керек. Атаңыз неге ичкен болсо, ага могу жерде мээрим жетпedi, устат да. Ал арактан издейт. Эгерде үйдө апа башкарса, үйдө чечимди, аял күчтүү болуп кетет. Үйдө апа башкарып, сиз күчтүү болуп кетсеңиз дагы, анда өткөн өмүрдү кабыл алып, өз ордубузга түшүшүбүз керек. Китеп окуу дегенде мен китеп окуу, гезит бирден көрүп окуганда мээрим болуп, өзүн бакпай. Мисалы кандай китеп окуйсуз? Муза деле мектепте окуп жүргөндө деле ошондой эле да. Узак окусам мындай тынчым кетип, мына жерим бук болуп, өзүн бакпай кетет. Ошол китептин ичине кире аласызбы? Кире албайсызбы? Ичине кирбесеңиз деле бук боло бересизби? Китептен бир нерсе түшүнөсүзбү? Ага деп өзүңүздүн жашооңузга чагылышабы, чагылышпайбы? Жашооңузга чагылышабы, чагылышпайбы? Вот, жашоого чагылганда сиздин ичиңиздеги сезимдер көтөрүлүп атат да. Ичиңиздеги сезимдер Могу кыз ыйлаганда бар көпчүлүк ыйлагыңыздар келди. Демек ал ичибизде бар ал нерсе бизде дагы. Үнүңүз аябай пас дейт. Неге? Ниет, ошон үчүн динде да айтылат го, ниет кыл, дуа кыл дейт да. Мен айтам, онлайн сабагыма келгендерге да ниет кылып отур, дуа кылып отур. Сиздер да менин сабагымда азыр ниет кылышыңыздар керек да. Мен ушул жерден бир нерсе алып кетейин. Жашоомо бир инсайт алайын. Бир инсайт болсо дагы бир күндө ошону дептерге жазып коюш керек. Бир инсайт алайын. Адамга адам себепчүбүз да. Мен бир пайдалайын жашоомо. Сиз дагы мисалы мен келин алам дедиңиз, уже биз илгеркини кайталап коюшубуз мүмкүн да. Нет, келин кызмат кылууга милдеттүү эмес. Максат ажы айтып атпайбы? Кызмат кылбай койсом эмне кыласың дейт да, дагы жакшы кылып атат дейт да. Кылууга милдеттүү эмес дейт.
Өзүбүздү өстүрүшүбүз керек. Так, кандай кимде кандай суроо бар? Мен баламда сөз тирип укпайт эле да. Анан мен анын жиини келип апа деп эле сиз мени карабайсыз, мага көңүл бурбайсыз деп капа боло берет да. Действительно балам айткан чын. Мектебине чакырат, мектеп директордун көзүнчө да айтты да. Апам атам мага көңүл бурбайт депчи. Кичинекей балам. Азыр чоңоюп калды 16 жашында. Анан кийин үйгө келип алай таасир этти мага. Карап көрсөм, действительно балам такка көңүл бурбайт экен. Эртең жанталашып кетебиз, кечинде келе чаарчат, тамак жеп уктайбыз. Күндү эле ошол эле. Анан кийин эме деп калдык. Балама жок дегенде жакшы сөз айтып коюнчу деп. Балам мен сени аябай жакшы көрөм деп ошентип берем да. Биринчи айтсам, деп көңүл бурбайт. Кийин барып ошол көндү да. Апа, сизди сагынып кетти деп мен үйгө эрте келдим да деп ошентип койду. Биз көчөдө маска менен жүрөбүз тилекке каршы. Ким өзүнүн мойнуна алат? Кыздар, сабак бүттү эгер кетем десеңиздер. Анан азыр суроо жооп болуп кетип бул жага. Ким күйөөсүн, ким көчөдө маска менен жүрөт? Үйгө барганда маскасы чечилет. Көчөдө бизден өткөн жакшы адам жок. Кандайсың? Жакшы жүрөсүң? Балаң кандай? Көчөдө мындай жана кудулдар айтат го, тойдогу жеңелер дегендей. Өтө жаман. Ошону осознанно түшүнүшүбүз керек. Мен көчөдө маска кийип жакшы сүйлөйм? Мен үйүм бешим го. Үйдө балдарым мен аркылуу аламды тааныйт го. Неге мен үйдө зарым чачышым керек? Балаңыздын буту басып атабы? Ден соолугу чыңбы? Мындай карасаңыз, мындай ар түрдүү адамдар бар да, мындай жашоодо такыр мүмкүнчүлүгү чектелгендер бар. Сиздики хотя мындай мүмкүнчүлүгү чектелген жок, ден соолугу бар да, ошого шүгүрчүлүк айтсаңыз азыр. Бутуңуз басып атат, ажатканага сизди бирөө сүдүрөп барса эмне кылат элеңиз? Памперс кийгизип атса эмне кылат элеңиз? Балаңыз да ошондой болсо эмне кылат элеңиз? Ушул эндорфин гормонун сезүү үчүн ушул азыркы баарыбыздан рахат алуу. Сен бар нерсеңде эч убакта биз айткандай болбойт өмүрдө. Эч убакта биз айткандай болбойт. Эч убакта, кыздар, идеалдуу өмүр жок. Эндорфин гормонун сезүү деген ушул азыркы баарыбыздан рахат алуу. Дагы кимде кандай суроо бар? Эмне себептен бердиңиздер? Күйөөңөрдү көрсөткүлө дедиңиз го. Мен дагы дегендер неге мен деп жазсаңыздар, Балдарым ооруса, же ичип жатасың, айылга барсаң болбойбу дей берет, доктурга көрсөтөлү баралы десем. Ошону тил менен жеткизиш керек да, мындай. Кандай тил менен? Тил менен жеткизүү үчүн кыздар биринчи тилибизди жеткирүү үчүн биринчи сырткы келбет баары бир. Сырткы келбетиң жүдөп туруп сен тилиңди иреттеп сүйлөй албайсың, өзүң жүдөп турсаң, кантип тилиңен таттуу сөз чыгат? Чыкпайт. Чачты өстүрүш керек аял. Чач өскөндө эстроген жакшырат, аялдын үнү өзгөрөт. Рахмат. Макулдашларыңыз. Рахмат. Ачып койдуңуз, Неге көрсөттүңүз? Не билгиңиз келди? Жок, ким мындай проблема болуп, кичине мындай что-то не то деген бирөө көрсөтсө болот. Биз мындай мен сүйлөгөндө эле уже кагат ортодон эле мындай эме кылып коет да, сөздү кесип коет да, бирдемкени эметейли десеңчи. Жок. Эле. Күйөөңүз эмес аң сезими башка, меники башка да. Күйөөңүздүн аң сезими бийик эле экен бирок. Өзүмдүкү анда. Анын түшүнүгү күйөөңүздүн жашоого көз карашы ачыгыраак экен сиздикинен. Может, менден кыйла чоң болгон үчүндүр. Канча жаш чоң? Жок, бирөөнүкүн көрсөтпөй эле коеюнчу. 9 жаш. 82 да. Нормально эле экен 9 жаш болсо. Мен ойлодум бул жерде күйөөңүздүн кандай дейсиз мындай? Эс алууга жакшы карайт. Барбайт. Башкалар мененчи? Барып келет. Башкалар менен да барбайт. Мурда иччү да, ичкенде достор менен эс алып келчү, анан
Бизди да ал жак бул жакка алып чыкты да, азыр ичпей койгондон бери жок. Андай чөйрөгө пока кошулгусу келбейт, Өзү негизи эле андай чөйрөгө жок да трезвый маалда. Бирок жашоого көз карашы ачык эле. Эгер сиз ача алсаңыз, сиз муну ачам деп кыйналбашыңыз керек. Болгону мындай кичине мындай моундай шустрый аялдар жагат экен да күйөөңүзгө. Тура эмеспи? Ошондой мындай мага замкнутый аялдар жакпайт, сулук болуп тура бергендер жакпайт. Буга мындай өрт болгон мындай. Ошондой деп турган. Ошондой. Мындай кээ бир эркектерге мындай токтоо мындай аялдар жагат да. Бул андай эмес да. Буга мындай монтип өрт болуп турган, мындай. Ушундай аялдар бар, өрт болуп деп турган аялдар бар го. Да? Ошондой. Муну алдап койсоңуз да мындай. О, сен зорсуң деп алдап артынан сүйлөп койсоңуз да жага берет буга. Ошондойбу? Ошо. Буга ошондой. Угат башкалардан. Мисалда сиз муну аябай о деп койдуңуз, артынан жамандап койдуңуз да. Мисалда, булан угуп турса да сизди жакшы көрө берет. Ошентип. Ошондой эркек экен. Буга ошондой болушуңуз керек. Өзгөрө аласыз. Мен келишпейбиз да. Мен вроде муну угам, айтканын кылыш керек дегенде, даже эч жака чыкпайм, андан суранмайынча. Көп аялдар мындай. Карасам, жашнакай самооценкасы бийик эркектер менен жашайт да. Сиздики деле ошондой экен. Мындай. Чечкиндүү эле. Мындай. Аябай ачуулуу эмес. Мындай. Эркек катары өзүн тааныйт. Эркек катары өзүн ата-энесинин мамилеси деле жаман эмес. Ошондой деп. Мындай. Ишеним менен эле чоңойгон. Сый урматы бар. Ошондой эле адам экен да. Мындай. Бир тууган эже карындаштары барбы? Карындаш бар. Мындай кадыр баркы бар экен күйөөңүздүн. Мындай. Эркек катары мунун аял линиясы ишенет буга. Бул аял эркектин жанында кычы-кычы болбойт, жакпайт буга. Жаман көрүп сразу кагат. Мындай ашыкча, мындай. Тинде андай жок деп сразу баштайт. Тинде бар болгондо да, жок болгондо да бул андайды кабыл ала албайт да, мындай. Акыркы күндөрүчү вообще эле мен вообще чыгаргысы келбей калды. Мен бирок динде негизи аял күйөөсүн оксат жок ишке чыкпаш керек деп сурантчым. Акыркы күндөр вообще айттым, мен бир мындай коробкага салып эле анда камап үстүмөн чаап койдуп жүрүп ошо мынтип көп нерседен тыйып атат. Мен уже ошондой болуп баратам да. Жок, сиз айтышыңыз керек. Эгер мен баардык жерден чектеле берсем, мен көргөнүм бир эле сен болосуң дагы мен сени меңи жейм. Мен фокусум бар күйөөмдө, сенде болуп калат. Сага кыйын. Мен кичине залдарга барайын жаным. Эгер уруксат бербесең, уруксат берсең. Иштеп не кыласыз? Иштебеңиз дагы мондай зал балдарга барып, өзүңүздү өстүрүп, паркка чыгып, жүрө бериңиз да. Болгону мындай самооценканы көтөрүш керек эркекке тил оңой жетиш үчүн. Мындай күйөөңүзгө эгерде тилин оңой жеткизсе аял, сиз ойлоп атасыз, муну мен рамкага салып калды. Бирок тилин оңой жеткизген аял менен таттуу өмүр сүргүсү келет. Тилди оңой жеткизиш керек. Тилди туура. Мындай психологиялык тил менен сүйлөшкөндө эркегиңиз жакшы көрөт экен. Кандай карайсыз? Туура эмеспи? Мындай кээ бир эркектер бар, психологиялык тил менен сүйлөгөндө аял аны кабыл ала албайт. Анын деңгээлинде сүйлөй албайт да. Андай түшүнүк жок да, ага жана базарда пияз 5 сом экен, 2 сом болгондо алам. Ошондой темаларда жүрөт да ал эркек. Ал мындай психологиялык тилди түшүнбөйт. Видео жа тиктокторуңузда эле кетире берет жатсак. Ошентип сизге келем десем каршы болгон жок ошентип. Мен ушундай барам. Онлайн интервью болбойт да, мага эмне бар. Офлайн барам, сен макул болуп да, анан бирок акыркы күндөрү так чаргыз. Тилди жетиш керек. Эшик чыктым деп да. Деп мен караң келем да, киресиң ошо. Айтыңыз жаным, биринчи мүчөсүн макташыңыз керек, бирок мактаганда да ашыкча эмес. Мындай капысынан байкап калган болуп, мындай мисалы жыныстык катнаш болуп атат, да? Мисалы азыр мактасаңыз, макташыңыз керек. Мен мүчөсүн макта деп айткан болот да күйөөңүз. Күйөөңүз өзү жөнөтүп туруп акыры мага. Мындай күйөөңүз салаваттуу мырза экен да, буга салаваттуу аялдар жагат. Мисалы күйөөңүз жыныстык катнашта мүчөсүн салды да, сизге болуп атат да. Үн чыгаруу техникасын берем оргазм сабагында. Үн чыгаруу техникасын азыр деле колдонсоң, жана жасадык го төшөктө көрдү, ошол үндү колдонуңуз.
Уят мен сизге уят ал. Мо эркегиңизге ошондой жагат. Силер көрүп турган жоксуңар, мен көрүп турам. Капысынан бир мүчөң мен эсимде отурат дайыма. Деген капысынан айта салышыңыз керек да, байкабай капысынан. Анан мындай, андай аялдын бардык сөзүнө эркек эрип берет да. Самооценканы көтөрүш керек. Да, эмоция, ооз, мимикаларын көзөмөлдөйбүз. Биз аялдар видеого тартып алсаңыздар сүйлөп атканда. Кандай сүйлөп Кандай сүйлөп, кандай тамактанабыз. Мен азыр ушул жакка келгенден бери сүйлөп атканда сиздин сөзүңүз эсиме келет да. тамактанып Тилтирлеп сүйлөгүлө сөзү деген. Муна бал жеп эле баарын айтып эле Нет. кайсы сиз айткандай кандай тон менен сүйлөшүң да. Высокий голос менен. Жумуштан келгендечи. Мынандай жок дейм да бар. Мен өзү айтат да, мен биринчи ачка келген курсагым Любой эркек ачка турганда гормондор ойноп турат да. Гормондор влияет бул жерде. Эркектин биринчи курсагын тойгузуп, анан айта турганыңды айтышың керек. Могу күйөөңүздүн астында өзүңүздү өстүрүңүз. Күйөө кимди рамкалайт? Өзүнүн ою жок аялды рамкалайт. Сиздин күйөөңүз аялды рамкалап турган жок, өзүнүн ою жок аялды рамкалап турат. Кичинекей кезиңизде ыңгайлуу болгон чыгарсыз, ошол бала кезге проработка жасап, тилди жаным деп мен эч жакка чыкпасам. ыңгайлуу болушуң керек, мактап койсо эле баарын даже кошунанын балдарынан үйдө багып берчүмүн. Жок. Аял, эркек, аял өзүн түшүнгөн. Эркектер ыңгайсыз. Аялдын бал тилинин алдында эле ыңгайлуу болуп кетпесе, эркек ыңгайсыз. Алар всегда ыңгайсыз. Азыр биз кандай болушубуз керек? Көлгө барганда бул жерлерде күйгөн да, биз күйбөй эле ожог алып калыпбыз, эми түшүп атат. Так. Так. Не деп атат элем? Но сиз азыр сүрөттөн карап айтып туруп атпайсызбы? Мондай деп. Внешность менен ички адамдын эмеси азыр бараматсыз. Дал келбей калышы мүмкүн да. Дал кел, бирок 90% дал келет. Жок, кеудесинен эле көрүнөт эмес. Көздөн, эмоциялардан, адамдын турган турпатынан, далысынан, мурун, ооздон, көздөн билинет. Мен мисалы мен адамдын ичинде эмне бар, кандай чоңойду билбейм да мен. Сүрөттөн көрүп турам, мен даже бир жолу баарлашпасак каяктан билесиң да? Мисалы үчүн мен турмушка чыкканда Травмалар көп эркекте билинет. Эмеси, мисалы үчүн экөөң туура келбейсиң, эме болбайсың дейт, бирок мен душам менен эме болгондо ал эмне болсун, мындай эле туура эле эме болот да. Ошон үчүн динде айтылат да, жанагы астрология бул динге туура келбейт деп ошон үчүн айтат да. Туура келбейт. Душам менен жана сырткы немеле, мисалы үчүн мындай тиңдей деп көп арада көп эме комментарий алам да, анан кийин бирок алынмага тимеле укмуш. Немесе ички душасы мага мамилелери бүтүнөлөрү. Главное силерге жакшы болсун да, башка. Мен суроолорго жооп бере албайм да, кыздарым, офлайндагылар мен отурам, аз көп суроолорду бериңиздер го. Мен көп күн öğrettiğimci. Күнөн бар менде, макул менде деле Кыздар, жакшынакай күйөөлөргө тиесиздер дагычы. Анан өзүңүздү өстүрбөйсүздөр да. Мен байкадым, ушул офлайн сабак өткөзгөндөн күйөөлөрүң онлайнда да кээде жөнөтүшөт да. Жакшынакай күйөөлөргө тийген да. Кайра, мисалы, күйөөңүздү сүйөсүзбү, сүйбөйсүзбү? Орточо эле сүйөм. Орточо. Сүйбөйм. Сүйүү болгонбу башында? Жок. Башынан бери жок болгон. Бир жол көрүп эле алып качып кеткен, биз алып качып эле баткен. Ал 5 жыл болду, азыр мен көрсөтө алайын. Мындай да, бул эркекке ачык шайыр аялдар жагат экен да. Ошондой аялдар менен жакшы сүйлөшөбү? Жок, мен ачык шайыр элем. Анча алдап койсо деле макул дей берген. Дейт да, мен көп күлөмбөзчү. Ичиңизден күлүшүңүз керек да. Сырттан эмес, ичтен. Сырттан күлүү адамды аллергия кылат да. Ошол экен, көп күлө бербей дейт. Ичтен чындап күлгөндө
жумуш бир мындай чыгарбайт жанагы кыз айткандайчы. Иштетпесе жыргап иштебей отура бериңиздер. Болгону залдарга барыңыздар. Кызганчарды окуңуздар. Карап койсо деле кызганып. Sizga kızgınat demek erkek olmadı. Мындай, мен да күйөөм аябай кызганчак болчу да, бирок аял өзүн өстүргөндө эркек мындай личный кызгана бергенден өзү уялып калат. Эркек өзү уялып калат. Мен да Ушул аялым десип жүргөн ички эмоцияны жандырыш керек. Апаңыз менен кандай болду мамиле? Мен өзүм апам менен жакшымын, кайнем менен вообще жакшы. Атаңыз мененчи? Атам менен өлө сонун эркек өскөм да, мен эркек кызым кичинеси. Кайнем менен Акча маселе, акча каражат жагы жакшы эле болдубу? Кийин кече кийүү жагы. Кайненем бирок начарыраак да эми. Билбейм, өзүм начармынбы, билбейм. Бала күндө бир туугандарыңыз менен кандай мамилеңиз? Бар менен жакшымын баягы. Кичинекей күнүңүздү эстегенде, кичинекей кыздын баары эле эркелеп кетип деген нерсе жок. Кичинекей күнүңүздө кандай балалыгыңызды эстегенде кандай күндөр эсиңизге келет? Эркелеп эле өскөм да, таарынып эркелеп, ыйлап эле ушинтип эле өскөм. Эмнеге таарынып ыйладым деп ойлойсуз? Атам көбүрөөк эркелетип, кучактап, мени унутуп берет эле да, ошентпей кылбай койсо таанып калчумун да. Ошо эсимде. Апаңыз сизди монтип жаным деп эркелетти беле? Анча эркелетпечү эле, атам көбүрөөк эркелетчү. Апаңыз урушкан күндөр эсиңизде жок. Эми апа урушат, ооба, бирок кээ бир эмоцияларды бизге туура эмес берип коюшат да, апалар. Биз балдарыбызга туура эмес эмоция берип коебуз да. Бир эле сөздү ар кандай эмоция менен айтса болот. Мисалы, мен сиздерге алдыңкы булчуңуз жакшы деп атат. Там-тамдаз жасап атасыз, алдыңкы булчуң жакшы эмес деп айтам го. Ошол эле мен сиздерге там-тамыңыз жакшы эмес экен, ей. Эмне алдыңкы булчуң иштеп атат десем, эмне могу? Кой, мен үйрөнбөйм дейсиздер да, туурабы? Бир эле сөздү ар кандай эмоция менен жеткирсе болот. Кээ бир энелер бар, эмоцияны ачуу жеткизген. Жакшы көрөт. Бирок эмоцияны ачуу жеткизген. Бизде ошол калып калган. Эмоция жеткирүүдө. Мен ошон үчүн. Так, болду кыздар, сүрөт көрбөйм. Өзүңүзгө ишенесизби? Өзүмө ишенем, жолдошума ишенбей эле изменить этет кудой эле ушинтерим да. Эркектердин самооценкасы бийик да. Так, кыздар, болду, сүрөт көрбөйм. Эки көрүп койсоң. Бул анализ да, кыздар, келиңиз башынан бери бердиңиз эле. Өзүңүздү өстүрүшүң, өзүңүзгө ишенбейсиз, жолдошуңузга эмес, сиз өзүңүзгө ишенбейсиз. Жолдошуңуз себеби дегенде мындай шустрый, быстрый экен да. Да, ушундайбы? Өзүңүзгө ишенбейсиз. Мо биринчи отурганда? Биринчи отурган. Балаңыз менен кандай мамилеси, жакшы элеби? Я чоң балаңыз менен? Ооба, жакшы, алар экөө аябай жакшы. Чоңдор менен. Сиз келишип атасыз. Ооба. Улуу балам менен жакшы, кичүү экинчи балам мен менен жакшы. Негизи өзүнө ишенген, ата-энесинин мамилеси да жакшы эле болгон чыгар го? Ата-энесинин мамилеси деле жакшы, өзүнө ишенген жердин баласы экен. Мындай эркек экен да, мындайча айтканда. Эми ошондой эркек менен аял болуп өмүр сүрүш керек. Аял болуп өмүр сүрүш үчүн детский позициядан чыгыш керек. Сизде эго, бала позициясы көп. Кичинекей кыз болуп кетем. Да, кичинекей, бир вроде чоң эле болуп турабыз, бирок таарынып, балабыз урушканыбыз бул сиз чоң балаңыздын жанында дагы бир эле апасыз мына. Могу сиздин, могу сиз. Мо эки балаңыз да, экөөнүн ортосунда дагы сиз да. Залда деле сиз, автобуста деле сиз өзгөрүп кеткен жоксуз, бирок бир балаңызды урушуп атасыз го. Ооба, бир эле баламды урушуп берет. Да, бул сиздин детский экосостояние менен жашаганыңыз да. Критикующий мамасыз. Ал сизде качан калды? Мамаңыз критикалаган эмеспи? Мениби? Мен негизи кичинекей чоңоюп баратканда да тентек кыз болуп алдым да. Мектептен качып кетет элем, укпай дискотекаларга качып кетип ушинтчүмүн да. Сепарация. Мындай эркектердичи колдон чыгарбай өзүңүздү өстүрүшүңүз керек. Онлайн сабакка жазылыңыз.
онлайн сабакка кайра катышам сизге бар болчумун. жөн эле жазылып койбой, проработкаларды аткарып, тапшырмаларды аткарып, такыр атыш мындай кылбай ниет керек, ниет. Кайсы группага катышасыз? 50-ге катыштым. Ниет Анда кылыш кайра керек. катыш. Ниет. Кенен катышам. Мен жигитиңе урушсам болот болбойбу? Давай. Бул балага ачык шайыр кыздар жагат. Өзү ошондой кылышат. Сен кичине ачыла албайсыңбы? Мен мындай серьезный болуп калдым да, кээдечи ачылган жерде ачылам. Психологко барып койгон жакшы да ошон үчүн. Менин сиңдимсиң да, мен сени кабыл албайм да. Мындай Айтпайымчы, Раза жакшы бала бирок. жакшы бала экен. Ачык шайыр. Үйлөнөбүз деп атат да, өзүм мен тең. Эркектер любой эркек төшөккө чакырат. Любой эркек кыздарды жата береличи. Себеби эркектер өзүн кармана албайт, тем более молар да, мондай курактачы. Эми кээ бир эркектер бар, ооба динден түшүнүгү бар, жок никеден кийин дейт да. Пожалуйста деши мүмкүн да, мындай өзүн башкара албай кетет да, өзүнө ишенип кетет да, мен алам, ооба. Мен сени алам, эч жерде калтырбайм, давай, пожалуйста деши мүмкүн да, азыр эми биз башка заманда жашап атабыз го деген сыяктуу сени төшөккө чакырышы мүмкүн да. Нет, никеден кийин деш керек. Ал даже турмушка чыгуу ниети бар ажырашкан аял болсо дагы никеден кийин деп айтыш керек кыздар. Эгер турмуш куруу ниети бар ажырашып кеткен айымдар болсо никеден кийин бул ан сайын аял кол жеткис болуп кызык болот. Эркектер кыз балдарыңыздар да бар го. Эркектер үйлөнгөнчө кээде адашып калат да, жартандоодон эркектер да адашат да. Мындай замкнутый кыздарды бул эч жакты карабайт. Эркектер кызганчак да табиятынан кызганып, кыйналуудан коркушат да кээ бир эркектер. Анан замкнутый кыздарга үйлөнүп алышат да, мого энеси өтпөгөн кыз экен деп. Бирок энеси өтпөгөн кыз ооба жакшы, бирок баягы түнт болсо аны менен өмүр сүрүүдөн кыйналып калат эркек, ачылышып сүйлөшө албай. Психологко барыш керек. Турмушка чыгарда мында прокачанный болуп барыш керек. Менин кыздарым өтөт психологдон, кызым 9-класс болот. Мен сүйүнөм да, барганына сүйүнөм. Так, мо бала мындай жайдары чөткий бала экен да. Чөткий мындай. Ачык шайыр кыздар жагат буга мындай деп жаным деп мынтип кес-кестей ийиндерин кага салып, монтип мындай монтип ачылып тургандар жагат да. И сизде кичине ачыла албайт окшойсуң да. Ооба. Ошону так Мен эле калдым, мен. болду кыздар эми. Мен эле калдым. Кичине уктап алышым керек. Көп урушабыз, анан кемчиликтерин. Бирок өлө кысканчак да могу балачы. Раза кыскан, ашыкча кыскан эле да. Эркек кызганганда сүйлөп койсо дагы ошо сүйлөй эле койсунчу, сезим, сүйлөшпөй эле койчу деп берет да меничи. жумушта эмне кылса? Сүйлөп коет го балдарчы. Сезим жок эле кылып койчу, сүйлөшпөй эле койчу деп берет да. Хорошо жаным, сен айткандай болсун. Дейм мындай кылам айтканын. Анан Айтканын кыла берем эмес, макул сүйлөшпөйм а? Эмес. Хорошо жаным, сүйлөшпөй эле кой, сен айткандай болсун. Деп койсо болот. Болгону көз карандуу болуп эмес. Коркоктукту билдирип койбош керек. Эми турмушка чыгуу ниет болсо, ал башка эркектерден кызганып турса норма. Жана дагы сүйлөшпөй койсо тоже норма. Бул шарият кала турган болсок норма да. Мисалы кыз балдардан коруп турса, айланып кетейин, анын травмасы бар го, сен кыз балдар менен сүйлөштүрбөсө кандай деп айтмакпыз? Өзүчө кыздар мындай кээ бир аялдар эле мындай кой, эми өзүңдү корголба деп айтууга туура келет. Бирок жакшынакай бүйөлөргө тийип аласыңар дагы, анан өзүңөрдүн үстүңөрдөн иштебейсиңер да. Мындай самооценкасы бийик, өзүнө ишенген. Самооценкасы бийик эркек менен жашоо жеңил болот. Апасынын баласы эмес, вроде. Апасынын баласы менен өмүр сүрүү кыйын болот. Анткени ал сени көргөндө апасын көрөт. Кичинекей нерсени бир өзүң чечип кой, же кичинекей нерседен сына берет ал эркек, апасынын баласы. Кичинекей нерседен сынат, ал жерде сени кабыл албайт, уруш талаш боло берет. Бирок сиздин күйөөңүздө андай нерсе жок. Эми болсо болгон чыгар, эми баары совсем сепарация болуп кетпеген чыгар. Мындай өзүнүн чечими бар эркек экен да, айтор. Туура эмеспи? Алдап башын жешиңиз керек. Көп урушабыз да. Маселе сизде. Менде да. Күйөөңүздө да бар бирок. Күйөөңүздө да бар, эми чуть-чуть бар. Бар күйөөңүздө дагы мындай
Атасы менен кандай мамилеси? Жакшы, Апасы менен? жакшы. Жакшы, бирок кимиси менен көп сүйлөшөт? Апасы менен көп сүйлөшөт. Вот. Атадан кичине баягы. Атасы менен апасынын мамилеси кандай? Жакшы. Сиз билгенден жакшы. Эми ападан ишеним көп да. Мен неге атасы деп неге сурап атам? Атасы менен чүт-чүт кичине мүмкүн бала күндө конфликт. Акча сурай албайт да. Вот. Атасы менен кичине ортодо бар эме. Кичине чүт-чүт проблема бар да, чүт-чүт. Бирок андай өзүн эркек катары таанып эле кете турган эркек да. Сизде маселе көбүрөөк. Мен аялдарды күнөөлөбөйм. Бирок кээ бир учурда бизде болуп калат да маселе. Себеби дегенде бай эркектерди улуу көрдү кыргыздар, эркек баланы жакшы көрдү. Анан кыз балдарга бир аз төмөн карап койду да, кыз бала бирөөнүн бүлөсү болуп кетет, кыз бала деген бир жерге барып тирлик кылат, анан унчукпа оозуңду жаап, бир жериңди кысып өмүр сүр, ары карап ыйлап, бери карап күл. Эркектерге андай айтылган эмес да. Туурабы? Эркектер эркелешти по-любому. Сен эртең мондуп турмуш курасың, сен монду эртең аялың менен жашайсың, анан мынтип каласың, тигинтип каласың деген проблемалар болгон жок эркек менен. Туурабы? Сиз апаңыз менен кандай болду мамилеңиз? Жакшы, ата менен жакшы болгон. Экөөнүн мамилеси кандай болду? Эгер суроого жооп алгыңыз келсе ачык айтыңыз. Экөөнүн мамилеси деле жакшы. Мындай тууган болушкан бөлө. Жакшы. Уруштарын көргөн жоксузбу? Уруштан эле катуу урушкан көргөн эмесмин. Сизди салыштырдыбы? Мени Күнөөлөштүбү? Неге жаман болуп калуудан коркосуз? Вот үйүңүз менен урушуштун да себеби ушул. Кичинекей нерседен коркосуз, жаман болуп калуудан катуу коркосуз. Жаман болуп калсаңыз сизди эч ким карабай коет. Азыр кызым деле ошондой мага окшоп атат да. Жаман болуп ата-энеңиздин мамилесин айтып койсоңуз сизди бирөө сыйлабай коет, ошондой страх бар. Болгон ата-энеңизде маселе. Ал биз канча жашырган менен биздин курсагымда болушу мүмкүн. Мен уул күтүшкөндө кыз болуп калганда. Жок, кийинде болду. Онлайн сабакка катышпадыңыз, Буга чейин сабактарга катышып көрдүңүз беле? Жок. Башка. Онлайн сабакка. Сүйлөшүүлөрүңүздү көрүп жүрөм. Онлайн сабакка жазылыңыз. Всё, кыздар, болду. Мени аппаратты текшерип көрүңүзбү? Давайте кийинкиде текшереличи. Суббота болуп калат. Кийин салып ясак болот ошо. жок, эми оргазм сабак коюлат. Оргазм сабагы сиздерге айтылат. Рахмат эже. Кийинкиде йога болот да, Йога болот. Ооба, кийинкиде йога болот. Менин жолдошум түнт болуп жүрө берет. Бирок байысы акчасы көп болгондо ачылат болуш керек деп ойлой берем. Мына 11-класстан бүткөн кыздарыбызды деле катышсак болот деп аябай. Ооба. Сиңер кайсы чекиде? Гимнастикага деле катышыш керекпи, же болбосо? Бойдок кыздар келип атпайбы? Бойдок кыздар сабактарды көрүп жигиттердин сүрөттөрүн көрсөтүп кетишти го даже. Мен тийерсем болот. Кармап калыш керек андай жигитти. Бирок кармап калыш керек, бирок кыздар кантип кармап калат? Ашыкча өп тура бербей. Никеден кийин? Никеден кийин? Ашыкча кушактап койсо да жок. Никеден кийин? Көп нерсени никеден кийин. Анан психологко жазылыш керек. Любой бойдок кыз азыр психологко жазылып, анан турмушка чыкса жакшы. Акчаңды ата-энеңе салып, тиги бу кылбай, психологко жазыл. Мен жакшы калдым. Макул, жакшы барыңыздар. Тренажерду азыр 1000 сом таштап кетсем, келген сайын 1000 сом. Нурзатка. Ооба, Нурзат сатат аны, ооба. Менин күйөөм апасынын сөзүнөн чыга албайт. Аял өсүш керек. Апасынын сөзүнөн чыга албаган эркек деле өзгөрөт. Эми кандай учурда эркек өзгөрбөй калышы мүмкүн? Такыр. Аял такыр өзгөрбөй койсо, анан эркектин травмалары өтө көп болсо, эми кыздар жеке консультацияга келгенде билинет мунун баары. Эгер ушундай проблемалар болуп атса. Апасы, менин күйөөм атасына кол көтөргөн, апамы урчу дейт. Атага кол көтөргөнсүң деген нерсени айтып, анын травмаларын козгой эле коюш керек кыздар. Күйөөм көзүмдү карайт, окула кыздар сонун өзгөрүү болот дейт. Аллага чексиз шүгүр. Бишкекте кайсы психологко барса болот? Мен билбейм чынында кыздар, мен сунуштай албайм да ким экенин. Себеби мен өзүм
эми Алланын каалоосу менен болду го, мен жалаң Казакстандан өтөм да. Ошого көнүп калдым. Мен башында билимди, Кудайдын каалоосу менен болду го, ал дагы. Жалаң психолог, теологдордон алдым да билим. Казакстандан өтүп калдым мен көбүнчө. Ошондуктан мен Казакстанды билем. Анан Кыргызстандан мен өзүм кымбатыраак өтөм. Бир эле терапиям 50 000 болуп калат кээде. Бала менен офлайнга барса болот, бирок балаңыз башка аялдардын тынчын албаса. Жеке консультация баасы канча? 1 саат 2000 сом, бирок азыр август, сентябрь толлой. Ишенесиздерби? Азыр мына араңыздарда терапияга жазылып алып, күтүп аткан, терапияга жазылып, кайра экинчи терапияга кезеги келбей аткан аялдар бар. Түз эфирде отурган чыгар мүмкүн жеке консультацияга жазылган аялдар. Онлайн, офлайн жазылган аялдарды мен август, сентябрь бүтүрүшүм керек. Ичкен күйөөгө кандай мамиле кылыш керек? Жашап атасызбы? Ишеним бериш керек. Ишеним. Ичкен күйөөгө аял ишенбейт да, бирок ошого ишеним бериш керек. Мындай проблемалар күйөө ичсе, наркоман болсо, же кандай болсо, жеке келгениңиздер жакшы да. Апасынын баласы болсо, жеке келген жакшы. Жолдошун таарынчак детский состояние менен жашайт. Сен минт өзгөрүп кетти, айтпайбыз, эркектердин да травмасы бар да. Таарынбайт да кир эркек, ал самооценкасы бийик болсо аялды любой жерде жазып алат да. Наоборот, аял таарынса. Детский позиция менен жүргөн, апасынан сепарация болбогон эркектер аялга кошулуп таарынат, ооба. Офлайн сабакка катышсам болот, мен 52-де болчумун. Болот, как раз 25-нде башталат го. Региондо жашайм, онлайн окуңуздар. Онлайн окугандардын да сүрөтүн көрүп аласыз дейт. Кээде көрөм, ооба. Атам ичип көп борду көрсөткөн дейт, апасына боруп, атасына кап окшойт. Бирок күйөөңүзгө сен минтпе да, антпе да, таарынба да, атаң да деп акылдуу болуп, күйөөңүзгө апа болбош керексиз да. Үйдө жүргөндө такыр сүйлөшө албайбыз дейт. Эмоционалдык байланыш, өзүңүздө эмоция аз окшойт, Менин кайнатам иштеп эмес, кайненем баккан, эми мен иштеп атам. Күйөөм вообще түшүнбөйт, бул эрежени кантип бузам. Азыраак сүйлөп, ички сезимди иштетип, далы бойду түз кармап, өзүңүздү инсан катары таанып, күйөөңүздү жоготуп алуудан коркпой, иштегениңиздин отчетун бербей, тишиңизди оңдотом, башка кылам деш керек. Урушуп, мен өзүм үчүн иштеп атам, бүттү, бербейм мен. Мен сен үчүн иштеп атамбы? Эмес. Күн тажаздан өзгөрүү кошушуңуз керек өзүңүзгө. Анан күйөөңүздөн сурашыңыз керек, күйөөңүздү макташыңыз керек. Жашап атасызбы? Жашап атасыз, Значит, күйөөңүздөн акча сураш керек. Берчи эмес, аял болуп сураш керек. Да, кыздар, сиздерге бүгүнкү сабак жакты деп ойлоймун. Мен чыгам эфирден. Азыр мен 3-кө бир жерге барам. Бара-бара күйөөм ичкилекке берилип атат. Ой. Консультацияга жазылгыла. Кайната келинди кызматка мажбурлап буруш чыгара берсе келин дейт. Не дейт? Охо, кыздар. Ой, суроолорго жооп берсем сурап бүтпөчү эле экен, кыздар. Давайте, мен чыктым, мен кичине эс алышым керек. Бүгүн офлайн барайын. Жок, кыздар. Жок, офлайнга азыр консультацияга да отат. Сабакка келем десеңиз, анда 25-ине жазылыңыз да. 25-инде башталат августтун. А эгерде консультацияга десеңиздер, жок, кыздар. Консультацияга чындап азыр график тыгыз вообще. Жакты, Ага, жаккан болсо кубанычтамын. Жеке эфир сакталсын дейт. Сактап коеюнбу? Хорошо.